Жаш өмірі қиылып, жалпысының сайсөгін сыздатқан Есентур Кубанычбеков тээ бала кезінен эле турмуштун ачы сыноосуна кабылган. 3 жашында атадан калып, агасы менен чоң энесинин колунда чоңоюшту. Ушундан уланбы чыйрактыгы, беттегенден кайтпагандыгы жана өзгөчө активдүүлүгү менен курбалдаштарынан айрымынан арыла. Окууга да жалкоолук кылчу эмес. Есентурду 5-класстан баштап 8-классты бүткүчө ушул мен класс жетекчи болуп ушу менин колумда тарбияланган. Бул бала 5-класста келгенден бери аябагандай тың, өстө класстын эң алдыңкы окуучуларынан болуп бүттү. Ага дил ак көңүл, ошол кезде эле намыскөй болчу. Намыстанып, класс ичинде бир нерсе болсо, ой эже мындай болот, жүргүлө балдар, тигинтели минтели деп балдардын баары ушунун сөзүн угуп, класс ичинде балдардын арасында авторитети да бар бала болчу. Есентур жаш кезинен өтө курч бала эле. Эч нерседен тайманбаган, алды койгон максатына жетмейинче артка кайтпаган. Берген сөзүн аткарууга аракет кылган. Достукка аябай бекем бала болчу. Жаштан эле минтип көпчүлүктүн оозуна алына баштаган Есентур Кубанычбеков айрыкча аскер кызматчыларга суктангандыгынан кесип тандоодо кыйналбады. 8-класста аяктары менен баш калабыздагы Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейинин босогосун аттаган. Анда билим алган 3 жыл ичинде жоопкерчиликтин алпесин мыкты өздөштүрдү. Мындай улуу күндө, ыйык күндө, орозонун күндө мекенди коргоп, элди коргоп, элдердин тынчтыгын ойлоп курман болду. Аскердик кызматка дилгирлигиби же билимге умтулуусубу айтор каарманыбыз бир эле окуу жай менен чектелип калгысы келбей, Россия Федерациясынын федералдык коопсуздук кызматынын Курган чек ара институтуна тапшырып, бардык сыноолордон ийгиликтүү өткөн. Ал аталган окуу жайда мекенди коргоонун, салгычтардын тактикасынын сырларына сүңгүп кирип, ошондой эле мыкты командирлик жөндөмүн көрсөткөн. Мына ушундай сапаттарга Есентурдун Орус өлкөсүнүн куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтөөгө эң сонун мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок ал туулуп өскөн кыргыз жерин эч нерсеге алмаштырбай, Кыргызстандын чек ара бөлүктөрүндө эмгек жолун баштаган. Куралдаштардын айтымдарында чынчыл, ишине так, талапты кое билген, ошол эле учурда адамгерчилиги бийик офицерлерден болгон. Биздин жолдошубуз Есентур жалпы кыргыз элинин намысын жерге калтырбай эл четинде мекенибиздин бүтүндүгүн сактап, кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткарып жатып, баатырларча мекен чегинде курман болду. Есентурдун эрдиги эл оозунда калышына мен терең ишенемин. Анын өрнөктүү өмүрүнө жаштар түздөнөт деп ишенебиз. Чынында эле өз мекенин капилеттен басып кирген жоодон коргоодо Есентур Кубанычбеков эрдиктин мыкты үлгүсүн көрсөттү. Баскынчылардын минометторунан жаадырган снарядтарына карабай, ал жана өзү жетектеген топтун жоокерлери артка чегинүү эмне экенин билишпеди. Тилекке каршы баатыр бир октук демекчи. Душмандардын аткан огу болгону 30 гана жаштагы кыргыздын чыныгы офицеринин өмүрүн кыйып, орду толгус жоготууну жаратты. Бирок анын жана кыргыз-тажик чек арасында эли жер үчүн шейит кечкендердин элестери түбөлүккө сакталмакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Жамин Гөлбаев, Нурсултан Болотбек уулу, Нурбек Рахманов, ЛТР, Ат башы району.